Ысык Көл облусу 2022 соңу менен Боз үйдүн мекени макамын алды. Наамды Азия Тынч океан аймагы боюнча кол өнөрчүлөр кеңешинин вице-президенти Азиз Муртазаев Бишкек шаарында өткөн көчмөн сыры эл аралык кол өнөрчүлөр фестивалында салтанаттуу тапшырган. Признает регион Ысык Көл как родина юрты. Поздравляю! Макамды алууга кыйынчылыктар турду. Биздин 20 жылдык, 30 жылдык эмгектерибиздин натыйжасында келип чыкты. Адегенде Тоң району Кызыл Туу айылы боз үйчүлөрдүн мекени деген сунуш болду. Бирок биз буга каршы чыктык. Анткени жалпы элдики, жалпы кыргыздыкы, даже ал эмес Ысык Көлдүкү дагы эмес, жалпы кыргыздыкы. Анткени боз үй деген бул кыргызга тиешелүү атан аркы улут салты дегендей. Ысык Көл областында бүт ар бир 4-5 аял иштүү боз үй жасайт, шырдак жасайт, колунан эмне келсе ошону жасайт. Биз статистика боюнча алганда ушу Ысык Көл областында 4-5 миңге чейин эме бар экен, кол өнөрчүлөр бар экен. Чечкенге жеңил, тиккенге оңой. Жайында салкын ал эми кышында жылуу, жөнөкөй кыргыз элинин боз үйү анын улуу эстелиги, ыйык, куту жана кол өнөрчүлүгүнүн туу чокусу. Ысык Көл боз үйдүн мекени макамын алгандыгы дагы бекеринен эмес. Облуста атадан балага, эниден кыз келинге калган уус чеберчиликти аздектеп, боз үйдүн түрүн жасаган кол өнөрчүлөрдүн саны арбын. 95-жылы Манас миңде ошо тойго арнап курулган эле. Бул жыгачын Орозобай Кенчинбаев тайекебиз болот. Кайненем бир тууганы, кайненем Матанова Оңол. Ошо киши так эле ушундай кооздукта ушундай кылып жасаган. Анан ошондо биринчи орунду алган Манас миңде. Андан бери 26-27 жыл өттү. Анан Кудай буйрса ошол күнү бүгүнкүдөй эле сактап келатабыз. Келинчегим кийиздерин кармап эме кылат. Муну жылыга карап, лактарын кайра лактап, курт түшүп, жыгачка да курт түшүп кетет керек болсо. Анан ошонун баарын тең орду менен кармап, күнгө жайып. Манас миңде 7 хан келип отуруп, ушу даам сызып чыккан экен. Анан энем, мен раматтылык энем айтчу эле, 7 хан көргөн кишиге тозок оту арам деп, өзү молдонун кызы болчу. Булга 7 эмес, уже 10 хан кирип даам сызып чыкты. Бул да бир өзүнчө касиетке ээ болду го деп ойлойм. Бул Кыргызстан эле эмес, Казакстанга чейин чыгып, негизи Орто Азия тааныган боз үй болду бул. Буга чейин Ысык Көлдүк кол өнөрчүлөр макамды алуу далалатын көрүп келишкен. Ал үчүн чет мамлекеттен келген конокторго кийиз дүйнөсү, жыгач жабдыктар боюнча бир катар мастер-класстарды көргөзүшкөн. Ал тургай көлдүк жигиттер тез арада тагыраагы 12-15 мүнөттө боз үй тегип, көрүүчүлөрдүн бүйүрүн кызытышкан. Ошо макамды алышта кадимкидей ошол чет элдик дүйнө жүзүндөгү кол өнөрчүлөрдүн төрагалары, мүчөлөрү, төрагаларынын жюрилери, мүчөлөрү иш кылып баары келип ушул биздин үйдөн боз үй тигип, кадимкидей бүт ишти көрсөтүп бердик биз ошолорго. Койдун жүнүн кыркылып, ошону кандай тазалап, кандай жууп, кийизди кандай кылабыз, термени кандай теребиз, жипти кандай кийребиз, кийиз кандай жасалат, иши кылып чий кандай токулат, баарын биз ошол келген баягы ремесленниктерге көрсөтүп бердик да. Алар бизди сындап көрүп, өткөрүп, анан ошол мына боз үйчүлөрдүн мекени деген макамды берип отурушат.
Эми мурда бир боз үйдү 5 жылдап барып, 3 жылдап барып жасачыбыз. Эми азыр ушундай боз үйгө спрос катуу болуп атат бизде. Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан ушундай биздин боз үйлөрүбүздү баглап, баланча боз үй керек, 3 боз үй керек, 5 боз үй керек, 10го чейин заказдарды кылып атышат. Ошон үчүн биз бир боз үйдү 3 айга чейин, 3 айда бүткөнгө аракет кылып атабыз. 2,5-3 айда бүтөбүз буюрса. Бүтүп атабыз да. Bir karmap жасап атсаң чыга албайсың. Даже кандай бир тойлор болуп атса да кое турчу деп коюп аяка барбай эле ыраазы болуп ушуну жасай бересиң да. Андан кийин кайра ушундай шарт болуп калып туруп кетсең, келип туруп кириш мындай шарт этип эле кирип кете албайсың да. Жана бир акындар деле бир илхому келгенде бир жаз болбосо мындай убакта келбейт го. Ошондой боло берет да. Ысык көлдүн боз үйдүн мекени макамына ээ болушу кыргыз элинин ыйык кутун аздектеген мындагы кол өнөрчүлөрдүн аброюн көтөрүп койду. Болбосо боз үйдү жасоо талыкпаган мээнетти талап кылат. Азыр бунун немесин, могу угунун өзүн сибирский соснадан кылып атабыз. Бул жагы көктерек жана серебристый тополь. Бул кандай ийилген бойдон калса бул жазылып кетпейт, же өзүнө тартпайт, буралбайт да. Ошо жери жакшы. Ошо боюнча кала берет. Ошо боюнча кала берет. Анан тиги керегени дагы көктеректен кылдык. Ал дагы баягы ары бери көчүп эметкенде жанагы бөйрөгү жанып кетпегендей кылчу. Биздин илгерки ата-бабаларыбыз болсо көбүнчө арчадан кылышкан экен да, жана түндүктөрдү жасаганда арчадан жасаганда бир жери жакшы экен. Ал жыгачты ысытып кыкка көмүп ийбейт да. Ал өзү ийилип өскөн арчадан 3 жыгачты кошуп туруп тегерек деп коюшкан. Оңой болгон. Бул боз үйгө чет өлкөлүктөр өтө кызыгуу менен карашат да. Аябай таң калышат. Ушул эле койдун жүнүнөн эле ушунча нерсени жасаса болот турбайбы деген аларга өтө таң калыштуу да, аларгачы. Сүрөткө тартып кетишет. Анан негизи энемдин Бири отуруп чай ичип кетет. Аябай суранышат, өтө мындай жакшы мамиле кылат боз үйгө аларчы. Энемдин бир боз үйү Америкада Колорадо штатында. Балдардын музейине алып кетишкен ошону. Ошол жерде бир бурчка энемдин сүрөтүн коюп, ана боз үйдү тийип коюшуп коюшкан экен да. Аны бизден тааныш агаларыбыз барып калып, ошол жерден өтүп барат, музей экенин көрүп көрөйүнчү деп кирсе, апамдын сүрөтү турат дейт. Аябай таң калдым дейт. Ошол боз үйдү алып кеткенден кийин 1 жылдан кийин бизге бир пачка сүрөт келди, энемдин отурган сүрөтү келди. Открытка сыяктуу артында. Сиз өтө фотогеничный адам экенсиз. Сиздин сүрөт бизге, музейибизге чоң доход алып келди деп жазылыптыр. Анан ал Италияда Милано деген шаарда дагы бир боз үй турат. Алып кеткенине 20 жылдан ашып калды, бирок күнү бүгүнкүдөй жаңы, күнү бүгүнкүдөй таза, ушундай жакшы кармашат экен. 2000-жылы алып кеткен. Андан кийин мамиле Казакстанда бар. Кунаевдин резиденциясында тигилип турат. Бул Алматыда чоң музей эмелеринде экспонаттарын алып келген. Боз үйдү толук албаса дагы ичиндеги бул токулган термелеринен, чачыларынан, кенедей чакан шырдакчаларынан бери карай алып кетчү да. Ысык көл облусу туризмдин чордонуна айланганы эй салуучуларды дагы дал ушул боз үйдө тосуп узатууга өтүшүүдө. Ал эми өтүп кеткен жылы күз айында Туркияда өткөн 4-үнчү көчмөндөр оюнунда дагы дал ушул ысык көлдүн кол өнөрчүлөрү жасаган чоң боз үй дүйнөнү таң калтырып келген. Мына боз үйдүн ичи жалпы көрүнүшү тарта эле келем. Жашынакай. Ошончолук бийик, ошончолук чоң. Элдин баары киребиз деп киргиздирбей ушунчалык кызыгып атышат. Элдер жөн эле киргизи келип бул атышат. Ошо. Жакшы, көрсө жакшы, молодец. Молодцы. Бул биздин жасаган боз үйлөр азыр жеке эле Ысык көл обласу эмес, Нарын обласына дагы Талас, Ош, Каала, Бука областарга чейин, райондорго чейин жетти. Асты жана айтып мактанып кете турган нерсебиз эң негизгиси 4-үнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна Турция мамлекетине
Изник шаарына барып тигилди. Чоң масштабтагы дүйнөдөгү эң чоң боз үй деп эсептелинди. Биз аны жасаган эмгегибиз бааланып, ошол жерден өзүбүз көрүп, өзүбүз суктанып, абдан рахат алып келдик. Ошол эң чоң боз үй деп эсептелингенде эмеси канча болду размери? Размери, диаметри 16 метр болду, бийиктиги 12 метр. Бул почти мындай жалпак тил менен айтканда 2-3 этаждын бийиктиги менен түндү көрүнбөйт да. Ошол боз үйүбүз биздин оюбуздагыдан абдан жакшы болду да. Ал жерге көчмөндөргө келген элдин баары боз үйдү ушундай бир суктан менен карап, өзүнчө эле бир чоң музей болду да. Чоң музей болду. Себеби кирген элдин баары ушундай бир кандайдыр бир мындай картинаны, шедевр картинаны карагандай ошондой каалгып, бу жерден кирген, чыгып кеткиче тегеренип, отуруп алышты, көрүп атышты, аябай суктанды. Ушунчалык чоң, абдан чоң болду да. Өзүбүздүн жасаган ишибизге өзүбүз суктанып отурдук да, сыймыктандык. Ой, кыргыздын боз үй келиптир деп ал жерде эмне деген кишилер келди. Бул боз үйдү ушунчалык жакшы жасалганын эме кылып, баалашып, ошол жердеги дүйнөлүк этноспорт федерациясынын президенти Белал Эрдоганга белек катары тапшырылып кетти. Ал мындайча айтканда президенти Эрдоган Режеп Тайыптын резиденциясына тигилмей болду, буюрса. Эми ушул февраль айында барып кайра тигип беребиз. Эми Ал боз үйдү тигиш дагы бир өтө оор болсо керек, канча убакытты талап кылды? Боз үйдө биз ал Изник шаарында 3 күндө араң тигип бүттүк. Жалаң крандар менен ушунчалык көп өзүбүздүн балдар, бизде мастерлер бар да, алардын жардамы менен, түрк элинин жардамы менен. Ал эми өлкөдө өткөрүлгөн чоң иш-чараларда дагы кол өнөрчүлүк боюнча көлдүн ууздары алдыңкы орундарды бербей келет. Айта кетсек, 2022 жылы Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүнө утурлай Чүй облусунда өткөн Байтык Баатырдын 200 жылдык мааракесинде Ысык көл облусунун боз үйчүлөрү биринчи орунду алышкан. Мындай фестивалдар, ушундай жарманкалар болуп атканы биздин улуттук оюндарыбыздын, кол өнөрчүлөрүбүздүн уюткусун бүткүл дүйнө жүзүндө көрсөтүп атат. Бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюну кол өнөрчүлөрдүн, манасчылардын, сал бурунчулардын, бул биздин маданиятыбыз да. Ошол маданиятыбызды жогорку деңгээлге жеткирди дагы. Андан сырткары биздин боз үйүбүздүн багын ачты десек да болот. Кылымдарды караткан 40 ууктуу алтын түндүктүү боз үй азыр дагы өзүнүн баркын жоготпой кыргыз эл үчүн кызмат кылып келет. Боз үйдө комуз көсү жаңырып дүйнөгө кыргыз рухун, духун, маданиятын жана улуттук баалуулуктарын даңазалап келүүдө. Макамдын берилиши кийинки муундар үчүн боз үйдү астейдил сактап, кылымдан кылымдарга кала берерине ишеним арттырат.